Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча мамлекеттик деңгээлде ошондой эле күч органдары тарабынан, ошондой эле ар кандай уюмдар, борборлор тарабынан мына ушул үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу, сактоо, коргоо боюнча дагы түрдүү иш-чаралар жүргүзүлүп келүүдө. Мына ошолордун катарында эле ушул Каниет реабилитациялык борбору дагы бүгүнкү күндө ушу үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо боюнча атайын ошо долбоордун негизинде иш алып барып келишүүдө. Бүгүнкү күндө облустун ар кайсы аймактарында пилоттук негизде тандалып алган айыл аймактар бар. Ошонун ичинде эле шаарда ушул башкармалыктар тандалып алынган. Мына ушул бүгүнкү күндө ошол тандалган пилоттук айыл аймактарда, башкармалыктарда кандай иш жүрүп жатат? Бул ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукту сактоо, коргоодогу долбоордун жыйынтыктары кандай деген таризде бүгүн биз кенен сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Жалал Абад шаарындагы Курманбек аймактык башкармалыгынын жаштар комитетинин төрайымы Арыкбаева Клара айым келип отурат. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Алгач Клара айым, ошо биз дагы жакшы билебиз, ошо Жалал Абад шаарындагы Курманбек аймактык башкармалыгы ушул пилоттук негизде мына ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукту коргоо жана сактоо боюнча тандалып алынып, ошол боюнча ошо иш алып барып келип атасыздар да. Деги эле мына ушул алгачкы ушул долбоор боюнча айта кетсеңиз. Рахмат, саламатсыздарбы? Биз долбоору менен өзү бул Каниет реабилитациялык долбоору менен биз борбору менен иштешкенибизге 3-4 жылдан ашты. Анан быйыл ошо пилоттук болгонуна байланыштуу быйыл аябай биргеликте иштерди көп алып бардык. Уюмдар менен да көп иштеше баштадык. Анан бул пилоттук болгонубузда биз аксакалдар соттору күчөтүлүп ишке коюлду. Аялдар комитеттери, жаштар комитеттери жана ошондой эле тамкомдор менен тыгыз байланышта иштөө. Анан тема ошол зордук зомбулук болгон үчүн көбүнчө азыр ушу үй бүлөлүк зордук зомбулукка көбүрөөк басым жасалып атат да. Себеби дегенде баягы түшүнбөстүктөн келип чыгып эле үйдө үй бүлөлүк зордук зомбулук болгондо анан эл билсе уят, тиги билсе уят деген бизде менталитетте сиңип калган го. Ошонун эсебинен эле ошондой уят болуп келип эле анан көбүнчө аялдар жабыркап калат да. Аялдар менен аял үйдө эне жабыркагандан кийин жаш балдар сөзсүз психологический жабыр тартат. Анан ушуну жолго коелу деп ошо Каниет реабилитациялык борбору менен иштешип баштагандан бери жакшы буга адвокаттар, атайын юристтер тартылып, аялдардын укуктарын окутуп үйрөткөнгө аракет кылдык. Бунун эсте ошол укугуңду бил, милдетиңди аткар деген семинарларды өткөрдүк. Үй бүлө дайым бекем болуш керек деген семинар өткөрдүк Курманбек управабызда. Ал эме семинарларды ким менен десеңиздер, ошол аксакалдар соту, жаштар комитеттери менен бирге, жаштар комитеттеринде дагы 10дон ашык адамдар менен иштейбиз биз. Дамкомдор. Анан шаар активисттери бар жаштарданчы көбүнчө. Анан аялдар комитеттери. Ушулар менен биргеликте өткөрүп, анан кийин көбүнчө дамкомдордун азыр мындай көп эле маани бере бербейт го. Бирок азыр ушул именно ушул пилоттук болуп тандалып алынгандан кийин дамкомдордун иштери да аябай көп болуп атат. Себеби дегенде ар бири өзүнө чектелген жерде аймакта иш алып бара берсе, түшүндүрүү иштерин алып бара берсе, адам укугун билсе, анан кийин кайрылат экен да. Мисалы ошол бизге азыр жабыр тарткан, зордук зомбулукка кабылган аялдардын кайрылуусу көбүрөөк болуп калды мурдага карагандачы, көбүрөөк кайрылып баштады. Себеби дегенде бул Каниет реабилитациялык борбору айттык, адвокаттар менен да камсыз кылат депчи, юристтер менен да укугун билип, ошолордон анан көбүнчө аты чыкканды каалабайт экен да, аял затычы уят болот, анан эртең балдарыма мындай болот депчи, анан ошондо анонимдүү кылып, атын сыр кылып жашырып, бирок укугун талашып, ошол аял жака, оң жака чечип берген үчүн бирин көрүп экинчиси, бирөөсүнө бирөөсү айтат дегендей. Анан ушундай болгон экен, мындай болуптур десе эле, анан мындай жыйынтык көбүрөөк болот экен. Бүгүнкү күндө ошо сиздер бүгүнкү күндө жүргүзүп жаткан долбоордагы бир жыйынтыктарын берип атыптыр да анда, Кудайга шүгүр, ооба. Мындай эле айтканда, адамдар өздөрүнүн укуктарын, карапайым элдер көбүнчө укугубузду биле бербейбиз да. Укуктарын үйрөнүп атат. Анан ошол эле укугун эле билбей, өз милдеттерин да коомдо аткарганга дагы кичине өлгө түзүлүп келатат десек болот. Дагы кандай иш-чаралар колго алынып жатат? Себеби биз баягы бир эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп коюлу эмес. Бүгүнкү күндө ошол балким долбоордун ичинде бир топ багыттар бар да. Эмнеге үндөгөн багыттар бар,
эми биринчи эле айтсак, биз биринчиден ынтымакка үндөйбүз. Багыттар көп да эми. Азыр мен кыскача айтып кетейин. Ынтымакка үндөйбүз. Өспүрүмдөр арасында деле ынтымак болуш керек, үй бүлөнүн арасында деле ынтымак болуш керек. Анан ошо жашаган аймакта, шаардын арасында деле ынтымак болуш керек. Ынтымакты канчалык кичинекей масштабта алып келсек, аны ошол кичинекей масштабтан баштап эле чоңойтсок болот экен деген максат менен ошо ынтымакты коюп келдик. Ошо ынтымакка чакырсак, анан ошо зордук зомбулуктун алдын алат экенбиз да. Анан зордук зомбулук бул жеке эле үй бүлөдө эмес, бул өспүрүмдөр арасында да көбүрөөк болот да. Жанагы мисалы мектептер арасында, 4-чү мектеп менен 1-чи мектеп жакыныраак го. Эми пример бул. 3-чү мектеп менен кайра 4-чү мектеп болуп калышы мүмкүн, 1-чи мектеп болуп калышы мүмкүн. Ушунун балдары чоң класстар кичине класстарга салык салышы мүмкүн. Ошого деле майда чүйдө көзгө көрүнбөгөн зордук зомбулук да. Анан булар ошол өзүнүн милдеттерин билбеген үчүн анын милдеттерин ким окутат эле? Мисалы биздин мектептерде сенин укугуң, сенин милдетиң деген сабак жок да, чынбы? Ага ар бир предметте 45 мүнөттө берилбейт да, тарбиялык саатта кичине айтылат. Анан ошол биз ошол өспүрүмдөрдүн дагы зордук зомбулугун алдын алыш үчүн буну биз үй бүлөдөн баштап атабыз. Үй бүлөдөгү тарбия болсо, анан коомго чыгат, чынбы? Үй бүлө тарбияны берет, ал коомдо өзүн алып жүрөт. Анан үлгүлүү болот. Мисалы, ошол папам айтты эле, атам ушундай деди эле деп, бала кичине болсо дагы тартылат. Анан может быть ошо достукка келет. Биздин биринчи багытыбыз бул ынтымакка үндөө багыты. Эми бул өзү эле аты айтып тургандай, ушу үй бүлөлүк зомбулукту коргоо жана сактоо деп айтып атпайбы? Эми чындыгында зомбулукту бул дагы бир чоң тема. Себеби бул зомбулук бир эле мисалы үчүн үй бүлөдө эле эмес, ар кандай коомчулуктун арасында же болбосо көп жерде деле ошо зомбулукка кабылган жарандарыбыз деле жок эмес да. Эми биз баягы үй бүлөлүк зомбулук деп атканыбызда жогоруда айтып өттүңүз, чынында баягы түшүндүрүү иштерин буга чейин жүргүзүп келгендериңиздер боюнча. Анан мына ушул пилоттук негизде башталгандан бери мына ушул көбүн эсе сиздерге кайсыл тараптардан көбүрөөк мына ушул же болбосо ушул аялдарданбы же болбосо ошол эле үй бүлөдө мисалы үчүн ошол эле жолдошу деле кабылып калышы мүмкүн да зомбулукка. Ошолордон же болбосо балдары зомбулукка кабылып калышы мүмкүн, Мына ошол кайрылгандардан көбүрөөгү ким тарапта болуп атат? Ушундай зомбулукка кабылгандарды угуп атасыздар. Менин билишимче, мен мисалы жаштар комитети катары билем да, мен басымдуу бөлүгүн ошол үй бүлөлүк зордук зомбулук болгондо аялдар менен жаш балдар көбүнчө ошолордун укугу тейленип, ошолор эч жака кайрыла албай, мисалы аялдар жумушсуз болсо дагы көбүрөөк зордук зомбулукка кабылып калып атат да. Алар жумушсуз, анан үйдө отурат, ошо күйөөсүнүн колуна карап калат. Анан үйдө бир эле адам иштесе, зордук зомбулук деле жөндөн келип чыкпайт. Баягы адам чарчагандан да, дагы келип чыгат. Аял иштебейт, үйдө бала чаганы карап отурат. Анан күйөөсүнө туура эмес мамиле жасалышы мүмкүн. Анан ошондон чарчап келген деген катыраак уруп коет, сен акча таппайсың, ушундай болот деп. Анан экөө ошентип келишип, атасы менен апасынын ортосунда келишпестик болуп күндө чыр-чатак боло берсе, ошо экөөсүнүн агрессиясы деле бала үчүн зордук зомбулук да. Бала үчүн. Баланын оюн уга албаса, бала менен сүйлөшө албаса, анан экөө бири-биринен убактысын, кичине убактысыз болсо ошонун баардыгын экөө агрессияга жумшап атса, анан ошол экөөнүн агрессиясы деле бала үчүн зордук зомбулук болот да. Өсүп келаткан бала үчүнчү. Ал өспүрүм жашына жетелик болот, өспүрүм жашына жеткенде деле эме да баягы эмгек жашына жетелик болот да. Ошол балдар көбүнчө мен жаштар комитети катары айтат элем, мага аялдар менен балдардын зордук зомбулугу көбүрөөк көрүндү да. Ошо иш алып барууда мен ошолорду көбүрөөк көрө алдым. Эми сиздин оюңузча сиз ошолорду көрдүңүз, биз негизи эле баягы бир эле булар ошо зомбулуктун алдын алышыбыз керек, же болбосо бул тийиштүү адистер алып барыш керек, же болбосо социалдык кызматкерлер алып барыш керек, же болбосо мамлекет алдын алыш керек дегендер эмес. Бул ошолорду зомбулукту дагы ар бир жаран, ар бир үй бүлө ошо өздөрү баштаса, алдын алса, сактаса деген сыяктуу да. Анан деги эле сиз кандай деп ойлойт элеңиз? Биз дагы бир кандай ушул зордук зомбулукка жол бербөө үчүн эмне иш аракеттерди көрүшүбүз керек? Балким коомчулук деле буга жардам бере алаттыр деген. Эң туура эми да мамлекетти карап отуруу берүү деле, анан ошо сөзсүз эле тийиштүү адистер, ДНД кызматкерлери келиш керек, милициялар келиш керек деп айтып отура бергенде, бул деген мындай
бар эле өзүң жарга таштай бергендей эле маселе да азырчы. Биздин милдетибиз үйдө эне болгондон кийин биздин милдетибиз баланы туура жолго тарбиялашыбыз керек. Анан аларга жакшы маанай тартуулашыбыз керек. Анан ошо үй бүлөнүн ынтымагын кармап калуу бул да биздин дагы эң чоң милдетибиз. Андан сырткары деги эле ушу бүгүнкү күндө мына ушундай жарандарыбыз, мына ушул атайын ошо тийиштүү бүгүнкү күндө мүчөлөр иш алып барып атпайбы? Аларга кандай кайрылышат? Сиздер менен кандай баарлашып алат? Ошол маселе. Ооба, эми мисалы бул Курманбек аймактык башкаруу бар экенин билбегендер деле бар. Ошол аймакта жашап атканын билбегендер деле бар. Бирок ошону билбегендер деле Дамком дегенди билет да. Дамком дегенди билет да, ал мамлекеттен эч кандай айлык албайт. Бирок өзүнүн жарандык милдети менен, жарандык калоосу менен ошол үйгө Дамком да, ар бир жергечи. Мисалы мен көп жерде айтып эле коеюн, бир кабаттуу үй, көп кабаттуу үйдө бир Дамком болот да. Ошол Дамкомду билет. Эгерде чындап мажбур болсо, жага кандайдыр бир кызыкчылык керек болуп атса, кошунасынан сурайт, кошунасынан ушул Дамком ушул билет дейт. Анан Дамком мисалы аксакалдар сотуна кайрылыш керек болсо, ал аксакалдар сотуна кайрылат. Жок, сен аялдар кеңеши менен сүйлөшүп көр десе, аялдар кеңешине кайрылат. Анан балаңыз жаш экен, мисалы жаштар комитети менен сүйлөштүрүп көрөлүчү десе, андай жаштар комитетине кайрылат. Анан ошол эле биргеликте баары отуруп кеңешип чече турган маселе болсо, анан иш жүргүзүлөт. Комиссияда сиз да барсызбы мүчө катары? Ооба, комиссияда. Негизи ошол комиссия бүгүнкү күндө канча убакытта ошондой балким элдер менен түшүндүрүү иштерин, ошол эл менен жолугушуп, кандай ушундай зордук зомбулук боюнча кабылгандардан сурап, же болбосо алардын баягы эмнеге муктаж деген сыяктуу ушундай жолугушуулар болуп атабы? Ооба, болуп атат. Андай жолугушуу бизде эмнеге муктаж деген жолугушуу бая эме жылдары жакшы болчу. Күчөгөндө ошолдочу баягы пандемиядан кийинки жылдары кайсы Дамкомдун аймагындагы адамдар эмнеге муктаж деген суроонун үстүндө иштегенбиз ошол малдачы. Азыр ким кайсы эмнеге муктаж деген суроо бул азырынча очень аябай актуалдуу эмес. Азыр эмнеге зордук зомбулукка ошол Дамкомдун аймагында кабылды, келип чыгып келүү себеби эмнеде деп ошону изилдейбиз да. Анан жана топтолгон комиссия тобу анын себебин тапкандан кийин, анан эмненин негизинде келип чыкты, аны тапкандан кийин анан ошол үй бүлөнүн мүчөлөрү менен сүйлөшүүлөр алып барылат. Албетте Каниет реабилитационный центрдин адистери келет атайын, адвокаттар келет, психологдор бар атайын. Анан ошолор келип сүйлөшүп, бир чечимге келип, анан ар бир адистер жол көрсөтөт. Бизде ошол адистер бар да, адвокаттар бар, психологдор бар. Анан келип жол көрсөтүп, анан жөн эле тип эле незаконный эле законсуз эле жүргүзүлө бербейт. Сөзсүз ИДНдин кызматкерлери менен биргеликте. Эми буга чейин дагы бул көрсөтүү боюнча башка аймактардан чыккан, үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча анда ошо кандай иш аракеттер жүргүзүлөт? Албетте бул түшүндүрүү иштерин жүргүзөт, же болбосо бир ушундай алдын алуу иш аракеттерине дагы ошол жерде азыр бүгүнкү күндө канча комиссия, канча мүчөлөр иштеп келип атат да. Аларда дагы ушул аларда деле жөн баягы кармап отуруш кыйын. Акча маселелери, аларды барып келүү жактары жалпы ушу долбоордун ичинде каралган деп айткан да. Анан ошол негизинде мындай бүгүнкү күндө ошо жолугушууларда, башкаларда мындай маселелер жаралбай атабы? Сиздерде? Мисалы маселе мындай бизге тоскоол боло турган, бизди кыйнай турган маселе жарала элек. Анан баардыгы эле ыңгайлуу. Анан ошо барып келүү, мисалы каражаттары ошол азыр иштешип аткан долбоордун несинде каралат. Андан сырткары бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик өзү деле Жалал Абад шаардык мэриясы дагы ошол эле социалдык маселелер боюнча дагы ушул жалпы эле зордук зомбулуктар боюнча дагы алдын алып келет да. Анан сиздер менен кандай байланышта? Мисалы үчүн өзүңүз деле сиз жергиликтүү бийликтерге карайсыздар, бирок ошентсе дагы ушулга кандай бир өзгөчө көңүл буруп келип атат? Зомбулуктун алдын алуу боюнча. Жергиликтүү бийлик мисалы именно зордук зомбулукту алдын алууда жакшы колдойт. Себеби дегенде ар бир эле шаар кичинекей масштабтан башталып анан чоңоебуз да. Ошол зордук зомбулук ар бир аймакта ушинтип каралса, алдын алынса, үй бүлөлөрдө түшүндүрүү иштери жүрүп каралса, конечно, эң жакшы да. Ошон үчүн
шаардык бийлик именно мери аябай жакшы эле көз карашта карайт, дайыма колдоп берет. Мисалы, мындай ишчер өткөрүшүбүз керек, мындай семинар десек, колдон келишинче колдоп беришет. Ишчараларды өткөрүп, семинарларды өткөрүүдө, жолугушууларды өткөрөрдө дайыма эле колдоп келатат. Эми ошол эле учурда жогоруда өзүңүз да айтып өттүңүз, ушул аялдардын көбүнчө ушу үйдө жумушсуз отуруп калган мезгилдеринде ушул маселеде жарап калышы мүмкүн деп да. Анан ушу сиздер тараптан дагы баягы жумуш орундарын балким сунуштоо, же болбосо ушундай иштөө багыттарда да болуп атабы? Сөзсүз андай. Ар кандай долбоорлор келет да. Анан ошондо мына Каныбек реабилитационный центринде Борборунда февраль айынан баштап жумушсуз аялдарды окутуу деп келди да. Февралда баягы сүт азыктары менен иштетүү боюнча окуду. Аялдар ушу как раз үйдө отурган жумушсуз аялдарды быштак жасаган, кантип жасаш керек, кантип сатыкка алып чыгыш керек, сүттү кантип колдонуш керек, кайсы жактан алыш керек, бардыгын окутушту бир айда. Окутуп, сертификатка ээ болушту. Ал тууралуу ошо жумушсуз аялдары кадимкидей ошол жумушту алып иштеп калгандары болду. Андан кийин ушул эле реабилитационный центрдин жардамы менен дагы экинчи окуу долбоору келди. Анда аялдар самындан ар кандай гүлдөрдү, ар кандай нерселерди жасап, ошол самын менен, табигый самындар менен иштеп калышты. Экинчиси жанагы чупа-чупс бар го, кадимки эле сурмаганттар. Ошолорду табигый түрдө, экологиялык, табигый таза түрдө жасап, жок дегенде балдарга мисалы бир чупс алып берсе деле 10 сомдой, ошонун жанында калсын деп 10 сомдук сахырдан 10дон ашык чупа-чупс чыгарып ала турган жолдорун окутуп үйрөттү кадимкидей эле жумушсуз аялдарга. Ошол чупа-чупсту бышырып, кичинекей магазиндерге алып барып сатып, кичине болсо дагы балдарына жол кире тапканга, үй бүлөлүк бюджетке кичине болсо дагы жардам болгонго 2-3 окуу өткөрүлдү бул боюнчачы. Бул да долбоордун алкагында. Бул да долбоордун алкагында. Рахмат сизге. Алтындай убактыңызды бөлүп, мына ушу бүгүнкү күндөгү ушу үй бүлөлүк зордук зомбулуктан коргоо жана сактоо боюнча бүгүнкү күндө жүрүп жаткан иштер боюнча айтып өттүңүз. Анан көрсөтүүбүздүн соңунда сизге эркен микрофон беребиз. Кайрылууңуз болсо жолдосоңуз болот. Жалпы ушу үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча, алдын алуу боюнча. Чоң рахмат. Не дейт элем, биринчиден ар бир үйдө тынчтык болсун. Ар бир үйдө атанын асказоодой жөлөгү, эненин таалгыс мерими болсун. Балдардын күлкүсү жаңыра берсин. Жаштардын шаары жалабат өркүндөп, Кыргызстаныбыздын дайым желеги бийик желбирей берсин. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн үй бүлөлүк зордук зомбулуктан коргоо жана сактоо боюнча жүргүзүлүп жаткан долбоордун алкагындагы аймактык башкармалыктарда пилоттук негиз алган аймактык башкармалык боюнча сөз кылдык. Ар дайым жерде тынчтык, элибизде биримдик болсун. Көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубай болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламаттаңыздар.